Ассаламу алейкум, урматтуу окуучулар, урматтуу достор, урматтуу кесиптештер. Бүгүн биз сиздер менен тарбиялык сабагыбыздын кийинки темасын улайбыз. Дегенибиз, бүгүнкү тарбиялык сабагыбызда биз уруксат суроо адеби жөнүндө сүйлөшөбүз. Адатта сабакка болобу, кайсыл бир жыйынга, чогулушка болобу, кеч калган учурларыбыз аябай эле көп кездешет. А бирок дал ошондой кырдаалда уруксат суроонун эрежесин билесизби? Уруксат суроонун адеби кандай? Бүгүнкү сабагыбызда дал ушул суроолорго жооп беребиз. Андай болсо, кулагыңызды биз тарапка түрүп, маалыматтарды өзүңүзгө сактап алганга шай болуп олтуруңуз. Окуучулар, тунжураган адамдын оюн бөлбө, иштеп жатса анын дилин алагды кылба. Анткени баары өз тиричилиги менен алек. Андан кичине эле алагды болсо, кийин бир топко барып араң өз кайрыгына түшөт. Демек көп күч, рух сарптоо менен оңуна келет. Ошондуктан бирөөгө кайрылуу керек болгон учурда алагды кылаарыңды сезүү менен уруксатты кандайча сурайсың? Ошонун үстүндө терең ойлонуп, соңунан сурасаң. Бир адамдын үйүнө барып, аны менен учурашууну же бирер иш туурасында сүйлөшүүнү кааласаң, үй эшигинен үй ээсинен кирүүгө уруксат алгын. Үндөбөй этпей эшикти ачып кирип келүү адепсиздик катары жана тартипсиздик катары саналат. Оболу эшикти секинирээк такылдаткын. Үйдөн эч бир дабыш чыкпаса, бир аздан кийин дагы такылдаткын. Ушул абалда 3 жолу такылдаткандан кийин дагы эч ким жооп бербесе, үйдө адамдын жоктугу же үй ээси эч кимди кабыл алууну каалабайт. Ошон үчүн улам эле такылдата бербестен аркага кайткын. Ал эми белгилүү бир жыйынга же болбосо белгилүү бир маанилүү сабакка кеч калган учурда эшикти акырын ачып, мүмкүн болсо жай үн менен эжекеден же мугалимден уруксат сура. Мугалим уруксат берген учурда гана класска кирип олтур, болбосо эшик алдында кайрадан эшикти жаап күтүп турганың жакшы болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен өзүнүн жыйынтыгына келип жетти. Кайрадан кийинки сабактарда сиздер менен жолукканча сак саламат туруңуздар.